Кыргызстан дүйнө чемпионатына чыгууга мүмкүнчүлүктөрү калды. Жана алар кайсылар? Өзбекстан курама командасы 25 мартта Ирандан биринчи жерден болуп гол өткөзө албашы керек. Болбосо ирандыктар эмне кылышын жалпыңыздар билесиздер. Кыскасы актер, актриса той тополоң баары башталат. Ассаламу алейкум, урматтуу футбол күйөрмандары. Жалпыңыздардын котмондо кошуба көнүңүздөр менен. Жалпыңыздардын орозоңуздар жаратканын кабыл кылсын дейли дагы бүгүнкү чыгарылышты баштай берели. Биз бүгүн дал ошол Кыргызстан, Катар жана ошондой эле Иран, Өзбекстан оюну тууралуу кыскача маек кылабыз. Ага чейин биз жадыбалда болуп жаткан окуяларды акырындык менен тааныштырып өтөлү. Биз жалпылай дүйнө чемпионатына тандап түрүн алкагандагы 3-этапка өткөнүбүз эң чоң белек болду дагы. Ал эми бул этапта эң мыкты командаларга каршы ойноп жүргөнүбүз дагы биздин даражабызды акырындык менен болсо дагы жогорулатууга жардам берүүдө. Мисалы ошол эле Кыргызстан, дал ошол Катар, ошол эле Бириккен Араб Эмираттары, Иран, Өзбекстан сыйганда күчтүүгө каршы эң мыкты татыктуу оюндарды көргөзүп келе жатат десем, жалпыңыздар кошулсаңыздар керек. Мисалы, өткөн жылдага караганда бул жылдагы оюндарыбыз бир аз да болсо жакшыртып келе жатат. Болгону ошол каршы чабууга чыгуу боюнча бир аз дагы мүмкүнчүлүктөрү жана ошондой эле тажрыйбаларды чогултушубуз керек. Жалпылай билесиздер, 3-этапка өткөн учурда 18 команда бар болчу, аларды 3 топко бөлүп алган. Алардын А тайпасында биздин курама командабыз бар. Алар алгач эле А тайпасында Иран, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираттары, Катар, Кыргызстан жана Түндүк Корея. Ал эми упай чогултуу боюнча дагы дал ушундай тизмек боюнча алгачкы эле орунда Иран командасы 7 оюн жыйынтыгы боюнча 19 упай топтогон. Андан кийин Өзбекстан 16 упай, Бириккен Араб Эмираттары менен Катар 10 упайдан чогулткан болсо, Кыргызстан курама командабыз 3 упай менен 5-орунда камсыздоодо. Ал эми акыркы орунда Түндүк Корея. Алдыбызда дагы 3 тур бар. Алардын бирөөсү эртең Катарга каршы беттеш. Биз дүйнө чемпионатына чыгууну кааласак, эртең Катарды жеңүүгө милдеттүү болуп калабыз. Анткени эгерде Катар жок дегенде 2 же 3 упай топтой турган болсо, анда биз Катарга жетүү эмес, дүйнө чемпионат чыгуу үчүн 4-этапка жолдомону утулуп калышыбыз мүмкүн. Анткени билесиздер, 1-2 орунду алгандар автоматтык түрдө дүйнө чемпионатынан жолдомо алган болсо, 3-4 орунду алган командалар жалпылай мына ошол 4-оюн ыстык оюндардан өтөт дагы ошол жактан гана дүйнө чемпионат чыгууга мүмкүнчүлүк ала алышат. Андыктан биз дагы ошо 4-этапка өтүү үчүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Болгону алдыдагы 3 оюнду жеңишибиз керек. Алар кайсылар болсо, дал ошо бирөөсү Бириккен Араб Эмираттары, Катар жана ошондой эле Түндүк Корея командалары. Ал эми Катар кимдерге каршы ойноп барат? Алар бирөөсү биз менен болсо, экинчиси Өзбекстан жана Иранга каршы беттештери бар. Кыскасы, бул жолдо бизге дагы толук кандуу мүмкүнчүлүктөр бар. Болгону биз өзүбүздүн алдыбыздагы 9 оюндун жалпысын урушубуз керек жана утушубуз керек. Жана эле КФБнын баракчасынан көзүм түштү. Анда дал ошол Катарга каршы Төлөн Өмүрзаков стадиондо боло турган беттеште башка калыстар тобу аныкталды. Анда башка калыс малазиялык болсо, ал эми варда отурган жардамчы калыстардан бул биз сүйгөн, биз күткөн, биз сыймыктанган, албетте сарказм, кытайлык Фу Минг. 2019-жылы бизди Азия кубогу жолдорунан четтеткен жана ал жолдон бизди ыргытып салган албетте дал ошол Фу Минг болчу. Кыскасы эми бул жолкусунда үмүттөнөбүз, оңолуп калды, башка калыс бир аз тарбия алды, башка кыл деп үмүттөнүп калабыз дагы. Ошол оюндарын байкаштырып көрөбүз. Эгерде эле варда отуруп, кыргыздар варга түштү, кыргыздар офсайдка түштү, кыргыздар фол кыл деп кызыл айып кагазы, сары айып кагазын берүүгө жардам берип жибербесе. Кыскасы ушундай достор. Биз Катарга каршы беттеште эмне кылышыбыз керек? Катарга каршы беттеште биз толук кандуу коргонуу бөлүгү отурбашыбыз керек. Анткени аларда дагы Алмоез Али деген сыңарында жаш, бирок ошондой эле тажрыйбага ээ болгон оюнчулар бар. Бир аз да болсо чабуулга өтүп, толук кандуу контр чабуу менен аракет кылып көрүшүбүз керек. Ошол эле мисалы Жоэл Кожо, Гүлжөгөт Алакулов, Кайратбек Жыргалбек уулу сыңарындай оюнчуларды алдыга коюп, чабуулду күчөтүшүбүз керек. Анткени бизде жарым коргоочубуз болгон Адылжан Абдырахманов кечээ күнү сары айып кагаз алган болчу Өзбекстанга каршы беттеште. Ошонун айынан эртеңки Катарга каршы беттешке оюнга түшпөйт. Кыскасы, Адылжан Абдырахмановсуз ойун алып барабыз. Албетте, мунун ордуна эми Алимадан Шукуров үйсү жаракаттан кайтып келип кошулушу мүмкүн. Бирок бул жерде Адылжан Абдырахмановдун орду башка, Алимадан Шукуровдун орду башка болчу. Анткени Адылжан Абдырахманов толук кандуу майдандагы кара жумуштар аткарган болсо, ал эми Алимадан Шукуров бизде мыйжик дейт го, сыйкырдуу пастар менен же болбосо ошондой эле мыкты бир соклар менен дарбазага карай таамай сокларды узатышы мүмкүн. Кыскасы, бул жерде Адылжан Абдырахмановдун жоктугу бизге бир аз да болсо сездирип коюшу мүмкүн достор. Эмнеси болсо дагы биз Катарды жеңишибиз керек. Ал үчүн биздин күйөрмандар тобу 4-сектор менен биргеликте жалпылай стадиондагы
ак шуңкарды колдой турган болсок, биз мыкты бир эрүүлдү көргөзүп берүүгө күчүбүз жана дараметибиз жете тургандыгын буга чейинки Өзбекстанга каршы беттеште жана ошондой эле Иранга каршы беттеште көргөзүп койдук. Ошол эле 3-2 жана 3-2 эсептери болгону дагы жалпысы биздин үйүбүздө болду. Кезектеги беттеш тайпабыздагы эң мыкты эрүү десек дагы туура болот. Иран жана Өзбекстан беттеши. Иран командасы өзүнүн үйүндө Өзбекстанды кабылдап алат. Деги эле мына ушул командалар азыркы учурда толук кандуу кийинки этапка, деги эле мына ушул дүйнө чемпионатына чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Азыркы учурда эки команда үчүн дагы болгону Өзбекстан курама командасы артта келе жаткан Катар жана Бириккен Араб Эмираттарын жеткизип албашы керек. Ал үчүн эртең Иранга каршы беттеши жок дегенде тең чыгуу керек, же болбосо утуп коюш керек. Утуп койсо бул албетте бул тарых болуп ошондой эле мүнөтүнө мурда дүйнө чемпионатына чыгууга мүмкүнчүлүк ала алышат. Ал үчүн толук кандуу курам менен барууга милдеттүү. Ал эми биз мына ошол командалардын жеке оюндарына таяна турган болсок, жалпылай 15 беттеш өткөзүлгөн. Алардын 10 оюнда Иран жеңген болсо, болгону бир эле оюнда Өзбекстан жеңишти камсыздаган болчу. Ал эми 4 оюнда тең чыгышкан. Бирок ошого карасаң азыркы учурда Өзбекстан курама командасы топ даражадагы команда курамдар менен толукталган. Ошол эле мисалы Аббасбек Файзуллаев, Элдар Шамурадов, Атабек Шукуров жана азыркы учурдагы Манчестер Ситинин эрке баласы болгон, жалпылай эле Европада таанымал болуп келе жаткан Абдукадыр Хусанов созор. Ошондой курам менен бара жаткан Өзбекстан курама командасы Иранда болго турган беттешти жеңиш же тең чыгуу менен кайтууга милдеттендирип калды. Бул жалпылай азыркы учурдагы 30 жылдагы Өзбекстан курама командасынын тарыхын жаратууга бирден бир жолу жана мүмкүнчүлүгү. Ал үчүн эртең Иранга каршы беттеште албетте Өзбекстан курама командасы билет, биринчи болуп гол өткөзө албашы керек. Эгерде Иран командасы биринчи жерден болуп гол киргизип алатыран болсо, анда билесиздер эмне кылышын. Актер, актриса, кыскасы ал жерде баардыгы той топулдар башталат. Болгон күч аракети менен жерге жатып алышат. Толук кандуу мыкты бир оюну тартуулап бербейт десек дагы туура болчу. Бул нерсени бизден караганда Өзбекстан курама командасы, оюнчулары жана күйөрмандар, башка машыктыруучулар жамааты толук кандуу билет жасайт. Ошол себептен биринчиден болуп, эгерде Өзбекстан гол жаратыран болсо, анда Иран командасы дагы аргасыздан алдыга чыгып, ачылып оюн тартуулоого мажбур болушу мүмкүн. Ошол себептен эми биз толук кандуу бул жерде Өзбекстан курама командасына колдоого өтөбүз. Анткени Орто Азиядан алгачкыдан болуп дүйнө чемпионатына чыгууга 90% мүмкүнчүлүк алган Өзбекстан курама командасы. Эртеңки беттештерге ийгиликтерди каалайбыз жана биз дагы бир аз да болсо Өзбекстанга жардам берип калышыбыз мүмкүн. Бул жерден эми бул экинчи милдет, анткени биздин биринчи милдетибиз тарых жаратып, деги эле ошол мүмкүнчүлүктөрдү алуу үчүн 4 этапка өтүү үчүн Катарды жана Бириккен Араб Эмираттарын утушубуз керек. Ал эми бул Катар жана Бириккен Араб Эмираттарынын жок дегени тең чыга турган болсо, анда Өзбекстан курама командасына пайда алып келген болобуз. Кыскасы, кайсы жакта эмне болбосун, биз эки коңшу мамлекет бири-бирибизди колдогон абалда балким дүйнө чемпионатына чыгууга мүмкүнчүлүк алабыз. Албетте азыркы учурда эми реалдуу көзбүк караш менен караганда Өзбекстанда мүмкүнчүлүк бар. Ал эми Кыргызстан курама командабыз толук кандуу алдыдагы өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдон чыгарбаса гана 4-этапка өтүп, андан кийин өзүнүн багын сынап көрүшү мүмкүн. Ал эми Казакстан курама командасы. Азыркы учурда өтө начар оюн тартылып жаткан Казакстан курама командасы, билесиздер, жалпы адашпасам 8 оюндан бери гол жарата элек. Деги эле мына ошо өзүнүн дарбазасынан көптөгөн гол өткөзүп алды, бирок ата-анаштардын дарбазасына бир да жолу гол киргизе элек болчу. Ал нерсени кече күнү Асхат Тагыберген жокко чыгарды. Тактатканда Оска каршы беттеште адашпасам 32-мүнөттө пенальтиден киргизген голу 8 оюндан берки ийгиликсиз голсуз сериясын жаңылап койду. Тактатканда ата-анаштарга гол киргизди. Эми мындан ары дагы мүмкүнчүлүктөр бар Казак элинде, анткени Ж тайпасынан орундалган бул команда жалпылай Македонияга, Уэльске, Бельгия жана ошондой эле Лихтенштейнге каршы беттеш алып барышат. Ушул оюндарда жок дегенде биринчи же экинчи орунду камсыздашы керек. Эми бул жерде билебиз, Бельгия курама командасы негизги доминанттык кылып биринчи орунду камсыздаса керек. Ал эми экинчи орунду Уэльс, Казакстан, Македония жана ошондой эле Лихтенштейн курама командалар талашат. Жалпылай Казакстан курама командасына ийгиликтерди каалайбыз. Дастан Сатпаев кече күнү дебюттук оюндардын бирөөсүн жаратты, мыкты оюндарын тартуулап берди, бирок мүнөт бир аз азыраак болуп калды. Ошого карабастан эми ийгиликтерди каалап калабыз Өзбекстан курама командасына, Кыргызстан жана ошондой эле Казакстан элдерине. Жалпыңыздарга ийгилик, буюрса дүйнө чемпионатында көрүшкөнгө чейин.